Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Эмеден сан эпидврачтардан сигнал түшүп атат да. Оказывается, биздин территориябызда 1227 сибирский язванын очагы бар экен. Ошонун бүгүнкү күндө 52 эле көзөмөлдө экен, жанагы айыл өкмөттөрүнүн көзөмөлдө экен. Калгандары каякта экени вообще белгисиз болуп атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул аябай чоң коркунучтап келип атат да, биздин могу элибиздин ден соолугуна, кайра эле ошол эле улуттук коопсуздугубузга аябай чоң коркунучту жараштырып атат да. Ошону илгери СССР маалында булар бардыгы контролдо болчу. Анан определенный требованиялары менен ал жерде эч кандай хозяйственный иштер же болбосо башка нерселер болбой жүрөткөндө бүгүнкү күндө анча-мынча ошол очактардын атарын тегиздеп коюп, ошол жерде ар түрдүү хозяйственный иштер жүргүзүп атыр. Бул аябай чоң коркунуч да. Эгер эпизодий болуп, эпидемия болуп кете турган болсо, биздин шартыбызда ал эпидемия менен күрөш аябай оор болот да. Ошондуктан азыр алдын алып туруп эле ушулардын баардыгын выявлять этип туруп, мана 52 эле выявление экен. Калганы 1150-сү дайынсыз да каякта экени. Эмне болуп атат? Вообще контролдон чыгып кеткен. Ушуну өкмөткө биз протокольный поручение берсек, ушуну срочный порядке жасабаса болбойт. Бул аябай коркунучтуу. Алдын алыш биротулуу арзаныраак болот да, чем потом бороться с последствиями эпидемии. Сибирский язвадан тышкары Советтер Союзунан жана пестицидтердин баягы сурок өтүп кеткен хранилищалары бар да, алардын захоронениялары бар. Ал сурок өткөндөн кийин ал пестицидтер кадимки эле баягы цианистый калий болуп калат да. Анан ошол хранилищаларды анча-мынча предприимчивый биздин адамдарыбыз таап алып, ачып, мешокторго салып, сатып атыптыр да, как пестицид катары. Бул настоящий отравада, эгер бул эме боло турган болсо, аябай көп. Анан сибирский язвага аябай көңүл буруш керек, себеби деген 79-жылы Екатеринбургда ошондой утечка болгон, сибирский язванын утечкасы, лабораториядан. Ошондо 3 күндө 2000ден ашык киши кырылып калганда, бул аябай опасный нерсе. Ошону мына азыр Алмазбек Акунжановичка да айтып келет. Азыр жаңы вот мына первый вице болуп барды, Бактор Боячка деле ошону көңүлгө алып койсоңуздар, это очень важно. Рахмат чоң.